Мээримдүү жана ошондой эле ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум биздин сүйүктүү көрөрмандар жана ошондой эле угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы таква аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буйруса илим сапары туурасында маек кылабыз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Мээрим Сардабаева. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум салам, рахматуллахи ва баракатух. Сизди көрүп жаткандыгыбызга абдан кубанычтабыз. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз устаза. Жакында эле устаза Иорданияда окууңузду ийгиликтүү дагы да жактадыңыз эле. Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз, кандай жакталдыңыз, жакшы жакталдыңызбы? Бисмиллахи рахманир рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллах Таалам бүгүнкү кезигишибизди берекелүү кылган болсун. Илим үстүндө, илим туурасында тема үстүндө кезигип жатканыбызга кубанычтамын. Аллах Таалам баардыгыбызга пайдалуу илим берген болсун. Ал алган илимибиз биздин дүйнөбүзгө да, акыретибизге да пайдасын берген болсун. Чакыруубузга рахмат. Биз да көптөгөн тыныгуудан кийин кезиктик окшойт. Буюрса көптөгөн бир жакшы амалдарды кылабыз деген ниетибизди Аллахым ишке ашырган болсун. Ооба, жакында мен 17 декабрь күнү 2 магистратурамды жактап келдим. Кудайга шүгүр, жакшы болду. Машалла. Аллах ыраазы болсун. Илимиңизге береке. Негизи илим алуу кабырга чейин деп айтылат эмеспи? Улуубу же жашпы, жашка карабайт. Негизи илим алуу дайыма уланып тура турган нерсе да. Анан ошондуктан негизи эле илим сапары узак мөөнөттү талап кылат деп айтып келет эмеспизби? Анан бизге абдан кызык негизи устаза. Илим сапарына кандай себептерден уланып түшүп калдыңыздар? Жана илим алуу жолу эмнеден башталды устаза? Ушул боюнча алгач бизге токтолуп кетсеңиз. Илим алуу сапары 2001 жылы мен мектепти бүтүргөнмүн. 2001 жылы мектепти бүтүрүп, анан ошол кандайдыр бир себептер менен ошол жылы мен окууга тапшырбай калдым да. Эмки жылы тапшыра турган болуп, анан мен негизи өзүм кичинемен бир сүрөтчү болом, мындай кийим тиккенге азыркы немеде ойлоп көрсөм дизайнерди каалачу экенмин да. Ошондой бир сүрөтчү болом деген кыялым бар болчу. Анан Аллах Таала көрсө мага башка эле нерсе камдаган экен. Ал жылы анан менин бир жакын классташ кызым Кыргызстан Манас университетине түрдөн ошол Манас университетине өтүп калды. Анан Манас деп ошо угуп калдым. Анан бир жакшы атабыздын бир тууганы бар эле, бир аял. Ошол эжебиз мага чоң себепкер болгон. Ошол аял эле сени Манаска барып окутам деп калды. Анан жашпыз да. 11-классты жаңы бүткөм. Анан оюмда эле октябрь айы болчу. Тууган күнүм экен ошо күнү. Анан оюмда эле Манаска барып окутам десе эле ошол Манасты ойлоп турмун да, менчи эсимде. Ошол жанагы дос кызым өткөн Манас, классташ кызым окуган Манас деп. Мындай настолько мындай наивность да, жашсың да. Октябрь айы болуп атса кайсы Манас да магачы. Анан кийин оюмда эле ошол Манаска барат экенбиз деп эжемди ээрчип алам. Ээрчип алып барсам эле Бишкектин тышынан кетип атабыз, алыстап эле кетип атабыз. Анан көрсө ал Манас айылын айткан экен. Медресеге алып барып атпайбы мени. Анан кийин эле бул медреседе мен окуй албайм, жок мен намаз окуйм болуптур, бирок мындай неме чөйрөгө мен көнбөйм деген нерсе оюма келди дароо эле. Анан бир адамдын ахлагы, бир адамдын адеби сага болгон мамилеси да. Ушул жөнүндө жолго келгенде айтып бергенде эле көп айтам мен. Ошол бир эже мага аябай жакшы баардык нерсени түшүндүрүп берди да, аябай жакшы мамиле кылды, өтө жакшы. Аты да эсимде, Замира деген эже болчу. Анан кийин ошондой жакшы түшүндүрдү. Эртеси мен оюмда бул жака мындай керектүү жабдыктарымды алып келем деген боюнча кайтпайм деген бир ойго келдим да. Эртеси чыгып баратсам ошол эже мени алыстан көрүп калды да, дароо аркаман ээрчип келди. Мен ушул эшикке жеткенге шашам, ал менин аркаман тез базат да. Анан келип эле Мээрим деп токтотуп, анан сен келесиң, мен сени күтөмүн, сөзсүз келгениң деди да. Ошол эженин кылган мамилесинен мен үйгө келип
ушундай динден түшүнүгүм жок болсо дагы ушул эжени алдап койгон болуп калам, ушул эжеге мен келем деп сөз бергем деп эле ошондон уялганы менен эле кайткам да. Мына ушул эженин себеби менен 20 жыл болду. 2001 болсо 20 жылдан ашыптыр. 2001 болсо 20 жылдан ашыптыр. Ушул жолду мына дагы эле улантып келатабыз. Ушинтип ушул жолго келип калгам. Бир жыл ошол 20 хутор деп жаңы жер, ошол жерде бир жыл медреседе окудум. Анан 2002 жылы Ислам университетине тапшырдым. Андан кийин ал жерде окуп, ал жерде дагы ал мезгилде университет институт эле. Анан азыркы деңгээлдегидей эмес болчу. Анан баягы илимге дагы да көбүрөөк илим талап кылгыбыз келип, Кыргызстан Кувейт университетине 2004 жылы которулдум. Анан андан кийин 2006 жылы турмушка чыгып Меккеге Умул-Куро университетине окудум. Ал жерде араб тили институтун окудум. Андан кийин шариат факультетин окудум ошол эле Умул-Куро университетинин. Ал мезгилде Чубак ажы ошол жерде окуйт эле. Анан ошол кандай кеп кеңеш керек болсо Чубак ажыга кайрылат элек. Анан ошол шариат факультетине тапшыргыла деген. Өзү дагы ошол шариат факультетинде окуйт болчу. Анан ошонун кеңеши менен, устаздын кеңеши менен шариат факультетине өттүм. Ал окуучайт бакалаврду бүтүрүп, андан кийин эле ошол эле университеттин магистратура бөлүмүнө, усул фик боюнча магистратурага тапшырдым. Андан кийин 2018 жылы магистратурамды Иордания мамлекетине барып уландырдым. Иордания мамлекеттик университетинде ошону жактап келдим декабрь айында. Андан кийин бүткүл дүйнөлүк ислам илимдери университетинин Ханафи фик факультетине экинчи жолу бакалаврга тапшырдым. Ал жерде 4 жылдык бакалаврду биз 1,5 жылда бүтүрдүк. Себеби разница тапшырдык дагы экинчи диплом болуп жаткандыктан 1,5 жылда аны бүтүрдүк. Анан ошол эле Ханафи фик факультетинин магистратурасына тапшырып, аны февраль айында эртең 1 жыл болот экен. Февралдын 2-синде былтыр жактагам. Ушинтип ушул сапарыбыз уланууда. Азыр докторскийде ошол эле факультеттин Ханафи фик факультетинин докторскийинде окуп жатабыз. Ошол мына бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат. Машалла. Аллах разы болсун сиздерден. Негизи эле инсандын планына караганда Аллахтын планы жакшыраак деп айтат эмеспи? Алсаңардай сиздер деле чындап эле сиз күтүлбөгөн жерден мына ушул илим тармагына кирип калгандыгыңыз бул дагы Аллахтын бир керемети жана ошондой эле Аллахтын каалоосу. Сиз жараткан Аллах Таалам ушул нерсени өзү сизге көрсөтүп койгондугу бул абдан бир сонун көрүнүш болуп турат да устаз. Алхамдулилля. Аллах разы болсун, иншаллах. Анан негизи эле илим жолу ушул Кыргызстандан башталган устаз. Ушул жактан медреседен окудуңуз, Ислам университетинен окудуңуз, анан чет жакка чыктыңыз. Негизи билим берүү жаатын сурагым келип атат да, мына Кыргызстандан мына ушул чет жакта Арабия мамлекетинде окудуңуз, Сауд Арабияда, Иорданияда кандай айырмачылыктар бар устаз? Ушул боюнча дагы кыскача токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Анан ал жактын артыкчылыктары эмнеде? Негизи Кыргызстанга деле кандай ушундай бир өзгөрүштөрдү мисалы киргизсе болот? Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз сонун болот эле. Биз жактыктарга ал жактын устаздары суктанып келишет да. Биз жактыктарда мындай илим ээлери көп чыккан да бизде. Ошол эле Кадыхан, Имам Саракси, Оши, Оштук болгондуктан Оши деп, Озжани деп биз тараптан илим ээлери көп чыкканда, ошондуктан бизге суктанып келишет аларчы. Устазыбыз келгенде дагы мечиттин айымдарга толгонун көргөндө айтканда, ушундай алымдар чыккан жерден мен сөзсүз үмүттөнөмүн, дагы да ушундай адамдар чыгат деген да. Ага бизге мисал болуп мына Чубак ажы сыяктуу дагы алымдар чыкты. Айырмачылыгы эми албетте бир биз баягы союз мезгилинде баягы динден алыс болуп, балким бир аз ошол мезгилде аксап калдык, бирок кайра эле карасаңыздар күчүнө келип азыр канча деген чет мамлекеттен окуп келип жатышат да. Бул деген бир түп тамыр жакшы бир асыл, жакшы бир негиз бар болгондуктан ошолор окуп келип жатышат да канча деген студенттер. Айырмачылыгы эми албетте
ал жакта программа такыр башкача. Бизде баягы союздун программасы менен мисалы расписание түшөт, 1 жылдык программа болду да. Ал жакта өзүң тандайсың, расписание башкача, мугалимди дагы өзүң тандайсың, предметтерди да өзүң коесуң. Ошонусунда айырма бар. Анан аябай удобный бул. Кайсы бир мугалим сага жагат, бир эле предметте бир канча мугалим түшөт да. Анан сен өзүң жаккан мугалимди тандап аласың, өзүң жаккан предметтерди биринчи окуп аласың, өзүңө ылайыктуу сааттарды дагы жаздырсаң болот. Ошол сыяктуу айырмачылыктар бар. Анан албетте күчтүүрөөк. Бул жерде мына Кыргызстан Ислам университетинде сабак берип жатам. Кандайдыр бир алсыздык бар да, себеби тил, анан ошол эле фикх илими болсун, тафсир илими болсун, бизде бардыгы кыргызчалап эле өтүлөт да. Талабаларга, студенттерге жеңил болуу үчүн бардыгы эле кыргызчаланат. Ал жакта болсо бардыгы араб устаздар берет. Мындай, сенин иностранец экениңе дагы көңүл бурулбайт. Кадимкидей местный ошол жактын студенттерине мамиле кылгандай эле кылышат. Мындай, көтөрмөлөбөйт да. Көтөрмөлөбөйт. Өзүң татыктуу болгон бааны коюп берет. Ошондуктан бир айырмачылыгы ошолорду. Анан албетте мазхабта дагы айырмачылык болушу мүмкүн. Эми шарият туурасында сүйлөп аткандан кийин бизде ханафи мазхабы окулат, Кудайга шүгүр. Саудияда болсо ханбали мазхабы окулат. Өзүң гана каалооң менен сабактан тышкары эле бир белгилүү бир шейхтерге барып, мисалы биз Чубак ажынын устазы, биздин устазыбыз шейх Тарык Сардар устазга барып илим алат элек. Бул уже сага программадан тышкары болот да. Бирок программа боюнча университетте ханбали мазхабы окутулат. Ошондой эле Иорданияда Шафии мазхабы окутулат программа боюнча. Бирок биздин университеттин артыкчылыгы бүткүл дүйнөлүк илимдер, ислам илимдери университетинин Ханафи фикх факультетинде окудук биз. Ошол өзгөчөлүгү Ханафи фигын, Ханафи мазхабын өтө терең усулун, негиздерин, ошол бизде болгон белгилүү китептерди өтө мындай тереңдетүү менен окутулат. Айырмачылыгы ушул күчтүүлүгүндө. Ошондуктан бул жерде окуган, жакшы окуган студенттер көбүнчө алымсынбайт дагы. Анан сөзсүз чет мамлекетте улантып келишет илимин. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Демек, маселен мисалы илимге жаңы түшкөн адамга бул жактан алгач окуп туруп, анан кийин чачакка чыкса деген бир кеңеш берет белеңиз деген суроомду бергим келип атат да. Чет жакка барып окуйм деген дерге насаат десе деле болот го дейм. Эң негизгиси түпкү сенин туура түшүнүгү бар болуш керек да. Туура түшүнүгү, мисалы мазхаб кармануу, туура акыйда. Ошо туурасында жакшы түптөлгөн пикири, түптөлгөн маалыматы бар болгон болсо, ал баргандан кийин туура эмес бир пикирлерди албайт да. Туура эмес, биздин мазхабка туура келбеген, биздин акыйдага туура келбеген нерсени албайт. Мисалы, кандай десек, бизде Матруди акыйдасын карманат. Ал жерде акыйда тарабына келгенде, мисалы, өзүнө ылайыктуусун алат. Тилден болсун, морфология, грамматика, Куран жаттоо, башка өзүнө керектүү илимдерин алат да, биздин илимге туура келбегенде, биздин немеге туура келбеген маалыматты албайт. Ошон үчүн бул жерде түптөлгөн бир нерсеси болуш керек. Мисалы, Ислам университетинде окуган болсун, же биздин медреселерде окуган болсун, туура ой жүгүрткөн болсо, баргандан кийин өзүнө керектүү, керексиз маалыматты албайт. Анан албетте тил, араб тили жакшы болуш керек. Бул жерде жок эле дегенде 2-3 жыл окуп, тили, грамматикасы жакшы болгон болсо, барып ошол устаздарды дароо түшүнүп кеткенге жакшы көмөк болот. Себеби биз көп студенттерди көрөт элек, тилден кыйналып, эми араб тили бир башкача да абдан кыйын тилдерге кирет. Тилден кыйналып, көптөгөн студенттер кээде окуусун таштап кетишет дагы. Болчу да. Кыйынчылыктан улам. Ушул жаатка дагы көбүрөөк басым жасаш керек экен. Демек, бул жактан эле тилди үйрөнүп алып барган жакшыраак экен да, устаз? Албетте. Адам Америкага же башка жакка сапар кылса деле тилди үйрөнүп анан барып атпайбы? Алар жөн иштегени барат да, ошентип жатышат. Биз болсо ошол илимди улантканы баратабыз. Албетте, жок эле дегенде 1 жыл болсо дагы илим алып, тилин жакшы күчөтүп алып анан барган болсо жакшыраак, жеңилирээк болот.
Машалла, Аллах ыраазы болсун. Сонун бир кеңеш болду. Чындыгында балким аттанып жаткан биздин мырза болобу, айымдар болобу азыркы учурда аябай көп. Анан ушул жаатка да көбүрөөк басым жасашса жакшы болот экен. Анан устаза, мисалы үй бүлө менен мисалы айкалыштырып кетүү илим жаатынчы. Ошол эле учурда сиздер мисалы чет жакта бир канча жыл жүрдүңүздөр, ошол жакта илим алдыңыздар. Оор болгон жокпу негизи эле? Анан ушул жаатта дагы мисалы айкалыштырып кетүү үчүн дагы эмне кылыш керек? Ушул боюнча дагы бир ой пикир калтырып кетсеңиз жакшы болот эле. Айым болуп анан окуу же болбосо айым болуп анан иштөө же бир карьера куруу бул баарына эле маалым болгон нерсе. Бул кыйын. Айрыкча кыргыз болсоң кыйын. Биздин конокко кылган мамилебиз, кичипейилдүүлүгүбүз, мамилелерибиздин көптүгү мунун баардыгы эле таасирин берет. Мисалы биз көрөт элек иностранецтерди, мисалы башка мамлекеттегилер, алар эч ким менен алака кылбайт эле. Мисалы биз мына Меккеде 2004-жылдан баштап 2018-2019 жылга чейин бир 15 жылдай ошол жерде окудук. Ошол эле биздин ажылар, умрачылар келет. Биз кыргыздар башкача мамиле кылат элек да, баланча келиптир деп. Иностранецтерди көрөт элек, алар эч качан эч кимди конокко чакырбайт эле, конокко барбайт эле, алар да башкача да. Ошондуктан айым болгонун биринчиден болсо кыргыз айымга окуш жана иштеш бир кыйынчылыгы бар албетте. Эми бардыгына эле адам катуу каалоосу болсо, адам бардык эле нерсени жеңет деген бир ой пикирге, бир натыйжага келгем да. Адамда каалоо болсо эле, ошол акыйкатты түшүнгөн болсо, ошол илим мага керек, ушул кесип мага керек, мен эмне үчүн бул жерге келдим, менин убактым кетип жатат, өмүрүм кетип жатат, мен окуганы келгем деген өзүнүн максатын так билген болсо эле, албетте аракет кылат да. Анан айкалыштыруу үчүн мисалы жаш кыздар болсо, анан илимге кызыккан болсо, окуган болсо, кийин ошол илимин уланткысы келген болсо, ал башынан эле ошого өзүнүн көз караштары дал келген жолдош тандаш керек да. Мына Аллах Таала ыраазы болсун, менин жолдошум ушул жолдо болгондуктан, ошол жолду колдоп, канча мезгилде ысык тамаксыз калды, канча мезгилде мындай эми ачык айтканда чачык үйдө, ысык тамаксыз, кээде ушундай учурларда бир жуулбаган кийимсиз десек болобу, мындай өзүнө бир комфортунан ажыраганга дагы макул болуп мен окутту да. Ошон үчүн окуйм деген кыздарга мен дайыма айтам да, окууга кызыккан, илимдин кадыр баркын билген жолдош танда деп. Ошондо ал сени колдойт. Канча деген экзамен учурунда, канча деген дипломный магистрлык илимий эмгек жазган учурда сени колдоп, ошол үйдөгү иштерди кошо бөлүшүп, бала ооруп калса больницага апарып, ошонун бардыгын сени колдоп. Ошон үчүн эгерде мен келечекте илимимди айкалыштырам, семья менен, үй бүлө менен бирге алып кетем десе, башынан жолдош тандаганда ошондой жолдош тандаш керек. Анан ал менен сенин көз карашың бир болгондо, анан ал сени колдойт. Колдойт. Эгерде бул мезгилде үй бүлөлүү болуп, балким күйөөсү ал тармакта эмес, такыр башка тармакта болгон болсо, мусулман болгон болсо, ошонусуна сүйүнсүн, анан илимдин таасирин көргөзө алсын да. Илим алса кандай өзгөрөт экендигин, илим алса кандай баласына тарбия берет экендигин, акылы бар жолдош ошол айырманы көргөндө, ошол өзгөчөлүктү көргөндө, ал албетте аны тыйбайт. Тескерисинче окусун деп шартын түзүп берет, акчасын төлөп берет, колдойт деп ойлойм. Ошондуктан эгерде турмушка чыга элек болсо, ошондой жолдош тандасын. Турмушка чыгып, турмуштагы айым болгон болсо, күйөөсүн кызыктыра турган, күйөөсү ошого макул боло турган таасирлерин көргөзсүн. Анан албетте мында күйөө муну көргөндөн кийин аялын окушуна, үй бүлө менен бирге алып кетишине колдоо көргөзөт. Машалла. Аллах ыраазы болсун иншаллах. Устаза, анан ушул илим жолунда, илим сапарында жүргөндөгү сиздин илимден эмнени таптыңыз деп сурагым келип атат, жана илимден алган пайдаларыңыз жана жетишкендиктериңиз боюнча токтолуп кетсеңиз. Эмнени таптым десем болот. Кудайды таптым. Кудайга шүгүр буга чейин деле мусулман болуп келгем. Биз илим кыргыз болгондон кийин Кудайга шүгүр, бирок мындай акыйкатта эмне үчүн жаралганыңды түшүнөсүң да, эмне үчүн жаралганыңды, эмне максатта жашап атканыңды.
канча байлыкты чогултпа же канча бир нерсеге ээ болбо, баары эле баарыбыздын бара турган жерибиз бир экени, ушул бир жашоо бир убактылуу гана нерсе экенин түшүндүм. Аллах Таалага дагы да жакын болууга себеп болду деп ойлойм. Себеби канчалык илим алган сайын ошончо өзүңдүн эч нерсе билбегендигиңди моюндайсың. Канчалык илим окуган сайын сен көрсө эч нерсе билбейт экендигиңди, илим ушунча көп, ушунча чоң нерсе экендигин, ушунча бир кичинекей нерсе экендигиңди сезет экенсиң да. Ушул нерсени таптым деп ойлойм. Машалла. Жетишкендиктериңиз боюнча дагы жетишкендигим эми дүйнөлүк жетишкендиктерди айта турган болсок, дипломдор дипломдор деп ойлойм. Бул дагы сенин бир адал рызкы тапканыңа бир себепкер болот, дасыккан бир немеге, кесипке болгондугуңа жардам берди. Албетте бир иштегенге, шарият илимин жеткиргенге, акылуу болгонго бир себеп болду. Себеби илим дагы бул аманат да. Чыгып эле айта берсең же бирөөнү окута берсең, албетте сен буга укугуң болуш керек. Бул дүйнөлүк укук болгон болсун, Кудайдын алдында болгон шарият укугу болгон болсун. Ошол мага дагы жетишкендик, балким мен өтүп кеткен атама, өтүп кеткен туугандарыма, чоң ата, чоң эне, тайне, таяталарыма балким мен сүйүнгөн нерсем, балким мен алган илимим, тараткан илимим сөз сооптор ошолорго жетсе дейм да. Жетсе дейм. Себеби илим бул үзгүлтүксүз сооп да. Анан ошолорго бир дуа кылсам, ошолорго дуам жетсе, ошол нерсеге бир сүйүнөт элем. Себеби атам бул күндөрүн көрбөй калды. Мен турмушка чыгып Меккеге барганда 3 айдан кийин өтүп кеткен. Анан ошону эстегенде жүрөгүм ооруп, анан кайра өзүмдү сооротом да. Зато мен ушунча илим алып келдим, ушунча илим таратып жатамын, ошонун баары сообу атама жетип жатат деп бир өзүмдү бир мындай күйүтүмдү басам да. Жетишкендигим ошол атама жетип турган сообум болсо керек. Амин, иншалла. Буюрса, Аллахым дуаларыңызды кабыл кылат сөзсүз түрдө. Өзгөчө илим алган инсандардын дуаларын дагы биз баса белгилеп да айтып кетебиз го көпчүлүк учурда, устаза. Аллах ыраазы болсун сизден, иншалла. Амин. Анан мына ушул илимдин дагы пайдалары туурасында дагы сурагым келди эле. Ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз. Илим пайдасы бизди караңгычылыктан жарыктыкка алып келет. Караңгычылыктан жарыктыкка алып келет. Адашуудан туура жолго алып келет. Илим үстүндө жүргөндүктөн, илим берип жүргөндүктөн биз мисалы талабалар арасында да көрөбүз. Мурун такыр башка түшүнүктө болгон, туура илим алгандан кийин акыйкатты тапкан да. Туура илим алгандан кийин акыйкатты тапкан, туура эмес түшүнүктөрү кеткен, туура жолго келген. Же болбосо намаз окугусу келген, жолукка келгиси келген, бирок бир туура эмес түшүнүктөрү болот эле дагы ушул нерсеге келе албай жүргөн. Анан ошону түшүндүргөндөн кийин, туура илим бергенден кийин ошол туура жолду табып, туура жолго келген. Акыйкатты табуу деп ойлойм да, илимдин бир эң чоң пайдасы бул акыйкатты табуу. Себеби илими жок адам караңгы болот дагы ошол акыйкатты таппай адашуунун үстүндө жүрө берет. Ошондуктан бул эң чоң пайдасы Кудайды табуу, акыйкатты табуу. Себеби илими жок адам акыйкатты таппайт да, өмүр бою адашууда өтүп кетет дагы, жашоосу текке кетет. Аллах ыраазы болсун, устаза. Анан устаза, мына ушул илим алган адамдарга, илимдүүлөргө кандай жоопкерчилик жүктөлөт? Жана ошол жоопкерчиликтер кайсылар, ушулар боюнча токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Пайгамбар алейхиссалам өткөндөн кийин канча деген пайгамбарлар келген болсо, алардын бардыгынын максаты Кудай Тааланын сөзүн жеткирүү болгон да. Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар болгондон кийин бул пайгамбарлык токтогон, пайгамбарлык токтогон. Эми пайгамбарлыктын вазифасын, пайгамбарлыктын ишин ким аткарат десе, ошол илим ээлери аткарат дейт да. Себеби алар ошол пайгамбарлардын мураскорлору. Хадисте келгенде, ошол эң чоң жоопкерчилик бул мугалимдик кесип, ушул шарият илими боюнча. Себеби ошо пайгамбарлардын аманаты ошол илим ээлерине жүктөлгөн. Пайгамбарлардын аманаты Кудайды таануу, Аллах Тааланын сөзүн жеткирүү, пайгамбарлык токтогондон кийин ошол илим ээлерине жүктөлгөн аманат бул. Ошондуктан бул өтө мындай оор аманат, оор жоопкерчилик. Башкалардыкы бул башка илим жааты, бул профессия
болгон болсо, биздики бул ыйык милдет да. Биздики бул ыйык милдет. Биз илим алып жүрүп ошол илимди улантсак дагы, улантпасак дагы бизде ушул жоопкерчилик мусулман иретинде Кудайдын сөзүн жеткирүү деген жоопкерчилик бизде мойнубузда бул милдет кала берет да. Ошондуктан мен студент кыздарга айтам, экинчи курстан кийин окубай калсаң дагы, биринчи курстан кийин окубай калсаң дагы мусулман иретинде Кудайдын сөзүн жеткирүү деген жоопкерчилик сенде калган болот деп. А эми элестетиңиз, ошол 4-курсту бүткөн болсо, дипломго ээ болгон болсо, ал аманат канча эсе күчөйт, ал жоопкерчилик канча эсе күчөйт. Ошондуктан эң чоң жоопкерчилик бул туура илимди жеткирүү, адамдарга туура багыт берүү, агартуу иштерин жүргүзүү. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Аябай сонун бир акыл кеңешти айттыңыз да, анткени балким бизде арабызда балким бул жаатта унутуп калгандар да болушу мүмкүн, балким бул да бир эскертүү болду чындыгында. Анан негизи илим алуу чындыгында башында айткандай эле бир узак мөөнөттү талап кылат деп дагы бир токтолуп кетпедикпи? Негизи устаза ушул илим алуу учурунда кандай кыйынчылыктар баштан өткөрдүңүз? Ушул боюнча дагы токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Илим алууда кыйынчылыктар болду, албетте. Сапарда жүргөндөн кийин сен туугандарыңан алыста жүрөсүң, ата энеңен алыста жүрөсүң. Эң эле алгач жана эстегендегидей мен илим алууга сапар кылып, турмушка жаңы чыгып, илим сапарына чыккандан кийин 3 айдан кийин эле атам өтүп кеткен. Ошол абдан чоң сыноо болгон. Ошол жерден бардык нерсени таштап кайра кайткым келген. Бирок жок, мен эмне үчүн келгем, кандай максаттарда келгем, мен кандай азап менен келгем деп анан ошол жерде калууга туура келген. Ошол сыноолор ошол жакыныңдан өткөнү, мисалы жолдошумдун апасы өттү, эң эле жакындарды айтсак, алыс бир туугандарды айтпай, эске албаганда дагы ошол эң жакын болгон ошол жолдошумдун апасы өттү, жолдошумдун бир тууган 2 агасы өттү. Ошондой сыноолор сен үчүн аябай оор келет экен. 2 иним мен жокто үйлөндү, алардын тоюн көрбөдүм, алардын жакшылыгына катышпадым. Ушу сыяктуу бир жакшы бир мезгилдер өтүп кетет экен да, кыйынчылыктары. Дагы кандай кыйынчылык болушу мүмкүн? Студент мезгилинде эми биз 20 жылдай, 15 жыл Меккеде, 5 жыл Иорданияда жүрдүк да. Төрөт учурунда, ошо балалуу болгон учурда сага бир ысык тамак жасап берген, бир жат балаң мен карайм деген бир ата энең, апаң жок, кыркың чыгарып берген бир тууганың жок. Кыргыздар, башка улуттагы деле кошуналар бири-бирибизди карашат элек, бирок апаң болсо, жакының болсо башкача да. Ошол кыйынчылыктар болду. Анан Иордания мамлекетине биз кеткенибизде, Саудия менен Иорданияда кайдымкидей айырмачылык башкача экен. Биз Саудияда, Меккеде окуп жүргөндө бардыгы мамлекеттин каржылоосунда болгон үчүн биз Иорданияга барганда ошол каржылоо тарабынан кыйналганда ошол мезгилдер мындай эсте калды да. Контрактка акча, бардык нерсеге акча экен. Балдардын мектеби жада калса биздин контракттан кымбат экен да. Ошол кыйынчылыктар болду. Бул жолдо ушундай мындай жолдошума аябай ыраазымын да. Ушундай мезгилдер болот эле, бир түнкү 3-тө туруп бир нерселерди ошол тамак самсыга окшогон, пирожкиге окшогон нерселерди бышырып, анан жолдошума даярдап берип, аны студенттерге саттырат элем да. Ал намыстанып саткызы келип сатпайт эле. Анан жок, сатыңыз, адал акча болгондон кийин эмне үчүн биз уялабыз деп, анан ал ошону эми жашы деле кичинекей эмес, 40та калган киши анан ошондой мындай самсы сатып, пирожки сатып тууга душар болот эле да. Ошол кыйынчылыктар эсибизде калды, бирок Кыргызстанга келгенден кийин, ушул илимдин үзүрүн көргөндөн кийин кыйын күндөр тез эле эсиңен чыгып кетет экен да. Үзүрүн көргөндөн кийин. Эң кыйынчылык ошол жакындарыбыздын жоготкону, жакындарыбыздын жакшылыктарына катыша албагандыгыбыз. Анан ошол балалуу болгон мезгилде мен аял катары, жанымда эч ким жок болгондугу. Анан ошол жолдошумду ушундай абалга түшүргөнүмө кыйынчылык деп билем да мен үчүнчү. Ал илим талап кылган адамды мен
иштетүүгө дуушар кылгам да. Бирок бир аз эле мөөнөт болду, бирок ушундай эсте кала турган мөөнөт болду да. Андан кийин эле пандемия болуп кетти дагы, үйдө отуруп калдык. Бирок бир эсте кала турган мезгил болду ошол. Машалла. Бул албетте бул өтө бир чети чындыгында албетте сиз ушундай нерселерди айтып берип атсаңыз бир чети ушунчалык жүрөгүм өйкөдү. Бирок ошол эле учурда илим жолунда жүргөн, Аллах жолунда жүргөн инсанды Аллах таалам кайсыл жерде, кандай жерде болбосун абалын жакшыртып коет экен. Ошондуктан мына ушундай күндөрдү өткөрүп, бирок жашоодо ушундай бир чың алып, ушундай бир натыйжа көрүп атканыңыздар бул чоң эрдик жана Аллахтын бир мээрими десек дагы болот экен. Аллах сиздерден ыраазы болсун устаза. Мен дагы башымды ийип ыраазычылык билдиргим келди. Рахмат сиздерге. Буйруса дагы да эли журтубузга ушундай бир керектүү, пайдалуу болуп жүрө бериңиздер демекчимин. Илимиңиздер биздин эли журтубузга жете берсин. Жана ушул илим жаатында сүйлөшүп жатканда устаз ушул акы маселесинде дагы сурагым келип атат да. Анткени мына канча жылдан бери ушундай илим талап кылып келген биздин эже устазаларыбыздычы мына бүгүнкү күндө эми дин илими акысыз болсо деп көпчүлүгү эле акысыз илимге басым жасашат да. Ушул дин илимдин деле бир акысы бар да. Ушу акы жаатында да бир аз токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Акы деп калдык, ушул жаңы эле кыйынчылыктарды эскергенде мен айткандагыдай эле биз эбегейсиз бир чоң контракттарды төлөп окуп келүүдөбүз да, Иордания мамлекетинде. Балдардын мектеби жада калса биздин контракттан да кымбат келет эле да. Ошол кыйынчылыктардын бири азырда эске түшүп кетти. Ошол кыйналганыбыздан улам 3 балабызды Кыргызстанга жөнөткөнгө туура келген да. Ошол баласы жок, алыста жүргөн, муну миграцияда жүргөндөр жакшы түшүнөт, балдарын таштап кеткен ата-эне жакшы түшүнөт. Ошол дагы бир кыйынчылык болгон да. Баладан ажыроо. Бир аз мөөнөт бир алыста болдук, бирок эсте каларлык болду да. Анан ушундай акы төлөп, ошондой окуп келдик да. Азыр да акы төлөп окуп жатабыз. Анан илим алганда акча төлөнгөндөн кийин илим бергенде деле ошол абал кетет да. Албетте акысыз дагы сабактарды өткөрүп келебиз, мечиттерде өткөрүп келебиз. Бирок кээ бир илимдер бар да, бул мындай лекция иретинде бир эле жолу дават иретинде айтылып койбойт да, алчы, ал мындай улантуу менен. Мисалы араб тили болсун же тажвид эрежеси болсун, же болбосо фиг илими болсун, бул бир жолу лекция кылуу менен алынчу илим эмес да. Муну деген бир канча жылдап алына турган илимдер. Анан биздин да убактыбыз чектелүү болгондон кийин, бала чакабыз бар болгондон кийин албетте илим акы алабыз. Акысыз дагы сабактарыбыз бар, акылуу дагы сабактарыбыз бар. Бул шариатта бир 1000 жылдык фатва деп устазыбыз айткандай болуп, илимге акы алса болот. Эми анан үстүнө биздин адамдарда акылуу болгон нерсе дагы бааланат да. Акысыз нерсени баалашпайт да. Жада калса акысын берип туруп окубай койгондор дагы абдан көп да. Акылуу эмес турсун, акысыз берип туруп деле окубай коюшат да. Ошондойлор дагы болот. Анан илим ээлерине мындай мамиле кылганда туура эмес да. Эмне үчүн биз артисттерге акча беребиз? Эмне үчүн биз башка кесип ээлерине акчаны беребиз дагы, анан илим ээлерине же болбосо молдолорго эмне үчүн бербейбиз да? Алардын бала чакасы жокпу, алардын квартплатасы жокпу, алардан ала турган китеби, кийими жокпу да? Ошондуктан бул туура нерсе, эң негизгиси адал нерсе. Эч кимдин акысына кирген болбойсуң, бул адал. Ошондуктан шариатка эч кандай каршычылыгы жок. Машалла. Аллах ыраазы болсун сизден. Чындыгында балким түшүнүктүн тайкылыгынан улам дагы ушундай бир ой пикирлер жаралат болуш керек устаза. Балким бул акысыз болуш керек деген бир түшүнүкчү. Анткени эгерде биз акыретибизди ойлой турган болсок, эртең сиз айткандай барар жерибиз акыр түбү кабыр болгондон кийин мына ушул жаатты эгерде жакшы түшүнө турган болсок, менимче илим ээлерин бааламак элек да устаза. Ушундай бир түшүнүктүн жоктугунан балким биз кадыр баркын билбей атабыз. Балким китептерде дагы, мисалы фик илиминде деле келет, илгерки оболкулар
мисалы Куран окутканга, имамдык кылганга, азан айтканга акча албасын дейт да. Бирок мутаахириндер деп коебуз, кийинки алымдар фатваны башка нерсеге берет да. Айтат, эгерде биз Куран окутканга акча акы албасын десек, Куран ээлери рызкысын издеп кетип калат дагы, Куран жатталбай калат дейт. Мечит ээлери, имамдар өз тиричилигин, рызкысын издеп кетип калат дагы, азан айтылбай калат деген сыяктуу. Ошондой болуп калбоо үчүн илгери болбойт деген мезгилде деле Бейтул-Мал деп баягы мусулмандардын казынасынан аларга жардам берилчү да. Ошол сыяктуу эле азыр эмне аларга акча акы берилет, себеби алар рызкысын издеп кетип калбасын дагы, ошол кесип калып калбасын, ошол илим калып калбасын, ошол илим окулсун деп акча акы берилет. Бирок берген күндө деле артисттерге же болбосо бир башка бир шоумендерге бир бергенчелик деңгээлде берилбейт да. Ошол күндө дагы. Туура айттыңыз. Иншалла. Кудайдын бир берекеси менен эле жашап жүргөн адамдар болот бул илим ээлери. Иншалла. Аллах разы болсун сиздерден. Устаза дагы бир суроону берип өтөйүн. Анан буюрса иншаллах эфирибиз дагы аяктап баратат. Анан негизи эле илим талап кылган инсан негизи эмнени билип алса, эмнелерди өздөштүрүп алса, бирок баштагыда сиз деле айттыңыз, бул жактан дагы окуп, негизи биз ошол мазхабты, өзүбүздүн мазхабыбызды мыкты өздөштүрүп алуу бул кажет эң алгач, ошол боюнча дагы сурап өтөйүн. Илимге аттанган адам эң негизгиси эки нерсеге бекем болуш керек. Ошол нерсе анда бар болуш керек. Эгерде бул нерсе болбогон болсо, ал бир ийгиликке жетпейт. Ал албетте бекем ниет, ыкластуулук жана сабыр. Ушул нерсени эле дайыма мен насаат кылам. Себеби устазыбыз айтмакчы, жакшы ишти баштагандар көп, бирок аны уланткандар аз. Бардыгыбыз эле жакшы ишти баштайбыз. Кой окуюн, ушуга чейин жүрдүм, жетишет. Мындан кийин мен окуюн деп бардыгыбыз эле баштайбыз, бирок бир аз жылгандан кийин таштап коебуз да. Ошондуктан ыклас, ниетиң түз болуш керек. Эмне үчүн кыйналып жатам? Ушу кыйынчылыктын баарын эмне үчүн көрүп жатам? Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылып атам мен. Кандай кыйынчылык көрбөйүн, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылып атам. Эгер Аллах Таала менден ыраазы болгон болсо, мен бейишке киремин деген ошол ниети бар болгон болсо, ал ошол кыйынчылыкка чыдайт. Аны чыдоо үчүн сабыр керек. Эгерде сабыр болбосо, мен ойлойм, шарият илими эле эмес, дүйнөлүк илимде эле кайсы кесип болбосун, эгерде терпение, сабыр болбосо, анан дисциплина. Албетте дисциплина. Себеби дисциплина болбосо, адам өзүн бир нерсеге көндүрбөсө, адам өзүн бир нерсеге мажбурлабаса, бир ийгиликке жетиши кыйын. Бүгүн баратып эле башка жака кайрып кетсе, баратып эле бир планы жок эле бир жака болуп кетсе, ошондуктан илим ээлерин мына китептерден окуп кызыкса, илим ээлерин жанагындай бир жалгыздыкта көп калышканда, өздөрүнүн мындай изоляцияга алышканда, көп адамдарга аралашкан эмес, айрыкча Куран жаттагандар көп адамдарга аралашкан эмес. Себеби бул нерсенин бардыгы илимден алыстатат жана алаксытат. Канча деген алымдар үй бүлө курбай койгон, илимден алыстап кетемин деп. Ошондуктан анан кыйын адамга күнүгө бир шеринелерде, тууган күндөрдө, бир майрамдарда, мероприятияларда жүрүп эле анан мен илим алсам деле меники жукпай атат, же болбосо мен Куран жаттасам деле меники жатталбай жатат, менин зээним начар деген сыяктуу жок. Анын биринчи сен ошонун себептерин кылышың керек. Өзүңдү алаксытпай турган нерселерди менен өзүңө ошого жараша шарт даярдашың керек да, андан кийин бир ийгиликке жетесиң го. Анан күнүмдүк эле жашоодо жашап жүрүп эле анан сенде эч нерсе өзгөрүү болмоюнча натыйжада да өзгөрүү болбойт да. Өзүңдө бир өзгөрүүлөрдү кылсаң, анан сага бир натыйжаң дагы өзгөрөт да. Эгер ошол эле абалдан, ошол эле жашоодон жылбасаң, албетте натыйжаң дагы өзгөрбөйт. Ошол эле уровеньден, ошол эле деңгээлден эч жака өспөйсүң. Эң туура айттыңыз. Анан устаза, мисалы, илим
илим алган адам ошо замандан артта калбоо үчүн мисалы азыркы учурда балдардын дагы билим берүү жаатында ушу мектептин методикасы өзгөрдү, заманда билим жааты да бир топ башкача болуп калды да. Анан ошол заман менен кошо алып кетүү үчүн дагы эмнелерди дагы кошо билип алуу кажет болуп саналат? Албетте технологияны жакшы иштеткенди билиш керек, бул биринчи орунда. Себеби азыр мисалы бир жака сапарга кетсең, сен китепканаңды толугу менен алып кете албайсың. Эгерде сен техниканы жакшы түшүнгөн болсоң, интернетти жакшы түшүнгөн болсоң, ошол эле китептердин электрондуу вариантын түшүрүп аласың, PDF-терин түшүрүп аласың, ошону ачканды билесиң, окуганды билесиң, белгилегенди билесиң, кандай жаңы китептер чыккандыгын билесиң. Дүйнөдөн калбоо үчүн ошо дүйнө менен чогуу кадам ташташ керек да. Анан кандай китептер чыгып жатат, кызыктар болушун керек. Баягы кайсыл кесип болбосун, ал өсүп турат да. Медицина болсун, башка кесип болсун, жада калса мына жөнөкөй ремонт деле бир жылдан кийин карасаң эле такыр башка нерсе мода болуп калат да. Ошон үчүн бул илим дагы өсүп турат да. Анан ошону сен устаздар менен тыгыз байланышта болуп, илим ээлери менен тыгыз байланышта болуп, анан жаңы чыккан китептерди окуп турушуң керек. Китепканаларды дайыма кыдырып турушуң керек. Мына биз жакында умурадан келдик, канча китеп алып келдик. Аябай көп китеп алып келдик. Өзүбүздүн жүгүбүзгө батпай, ажыларга бөлүп алып келдик да. Ошонун бардыгы эле, мисалы өзүм апамдагы эми карапайым эле адамдарыбыз да таң кала берет. Ушунча китебиңер барбы? Ушуларды окуп бүтүп анан алып келбейсиңерби, үстүнө ала бересиңерби дейт да. Илим андай эмес, сен маселе издейсиң. Ал китептин баарын окуп бүтүп анан кайра китеп сатып албайсың. Ошол китебиңди окуп бүтө электе эле үстүнө ала бересиң, себеби жаңы китептер чыгат, жаңы маселелер чыгат. Жаңы бир илгерки китептерде жок маселелер чыгат, намазил деп коет. Ошон үчүн китептен кабардар болушуң керек, кандай жаңы китептер чыгып атат. Анан интернет менен технология менен тыгыз байланышта болушуң керек деп ойлойм. Ошондо бир аркада калбайсың. Жакшы, сонун кеңеш болду. Анан устазда ушу бала тарбиясында дагы бир-эки суроомду, ушул акыркы суроомду берейин. Негизи бала тарбиясында дагы ушу Аллахты таанытып, ушу балага туура бир нукта, ушу илим жаатында дагы кичине бир нерсени жеткирүүдө дагычы. Негизи медресе, эне медресе деп коет го бала үчүнчү. Анан биз ошо балдарыбызга эмнелерди үйрөтүп койсок жакшыраак устаздар. Анан балдардын мындай өнүгүп өсүүсү үчүн эмнелерге басым жасап койсок? Илим ээси болгон эне болсо, ошонун бардыгына көңүл бурат. Себеби эне сабаттуу болсо, бала дагы сабаттуу болот. Балага өтө мындай жеңил формада үйрөтүш керек да бир нерселерди. Анан жаш балдарды тажатып да койбош керек. Мен ушул нерседен корком да. Жаш балдарды өтө мындай тажатып коюшканда, ал бала да барыбирчи ошол нерсенин баарын каалабай калат. Кийин өзү аң сезим менен, азыркы тилде жанагындай осознанно деп жатышпайбы? Осознаннан өзү келмейинче бардык нерсени кайтарып салбаш керек да. Ошондуктан өтө жанагындай бир напряжение менен бербеш керек, жеңил формада бериш керек. Балдарга анан балдарды бир кызыктыра турган нерсе болуш керек да. Карапайым эле адамдар, мисалы өзүбүздүн ата энебиз, мен атам кичинекейимде эсимде, мындай жомоксумал кылып эле бир нерселерди айтып берчү экен, бирок ошону кече айтып бергендеги да эсиңде да. Анан ошолорду угуп көрсө ушундай экен деп түшүңдө дагы бирөөлөргө айтып берип чыгат элең да, досторуңачы. Ошондой бала мындай аябай жакшы сиңирет экен да. Ошон үчүн балага жумшак, жеңил, бир аздан кылып маалыматты бериш керек. Анан албетте кандайдыр бир кызыктыра турган нерселер болгондо жакшы да. Кээде бирөө ошону да туура эмес түшүнөт экен да. Аллах үчүн деп үйрөткүлө, балаң акча үчүн, же болбосо балаң бир белек үчүн окуп калып атат, бул туура эмес деп дагы айтат экен. Андай эмес, бул жаш бала да. Жаш бала эмес, чоң адам да алдап окутууга туура келип жатпайбы? Кофе берек бар, анан келиңиздер, анан белектер бар, умура ойнотобуз деген сыяктуу чоң адамды алдап атабыз. Жаш балдарды тем более да. Ошондой кызыктыра турган нерселер болуш керек да. Ошондо мисалы
бул жумада канча сүрө тапшырсаң, бул жумада канча дуа жаттасаң сага ушунча, же болбосо 1-5ке биз балдарыбызга мисалы М-банктан неме ачып бергенбиз, өздөрүнө карта ачып берип, анан ар бир 5ке 100 сомдон которобуз дейбиз да. Десек сүйүнүп, бир дагы 5-ин өткөрбөйт да. А 4 не считается дейт да, 4 дейт да, жок 4 не считается дейбиз да. Анан ушул кызыктар да. Жакшы окуган күнү бүгүн обязательно мен неметемин, акчаңарды камдап койгула деп кетет да. Кызыгуу. Анан ошонусун чогулткандан кийин ошого лего сатып алат, өзүнө өзү жактырган бир оюнчукту сатып алат, же достору менен бир нерсе алып жейт. Ошондой бир балага кызыгуу керек го. Машалла, мотивация бере турган, мотивация бере турган нерсе керек. Сон Аллах ыраазы болсун сизден устаза. Жакшы бир өрнөк. Негизи эле биздин эле келечекте ошо балдарды мыкты тарбиялоо үчүн дагы ушундай бир өрнөктөрдү биз эске алышыбыз керек, жана амал кылсак жакшыраак экен устаза. Аллах ыраазы болсун. Илим жаатына дагы да бышыктап кете турган жакшы бир ой пикириңизди дагы да эл журтубузга айтып өтсөңүз болот. Ушу менен эфирибизди буюрса жыйынтыктайбыз. Ушунча илим жөнүндө сүйлөшүп, негизги нерсени айтпай кетиппиз. Илим алууда сөзсүз устазга байланыш керек. Устаз карманыш керек. Анан YouTube'дан, же болбосо Instagram'дан, же Facebook'дан бир нерселерди окуп алып, анан ошону балким сен илимиң жетпейт бул маалыматка, балким сен туура эмес түшүнүп алдың, балким устаз башка нерсени максат кылган, ошондуктан сөзсүз устаз карманыш керек. Ошондо сиз адашпайсыз да. Анан илим алганда сөзсүз кимден илим алып жатам деп издениш керек. Себеби дин бул насихат дейт го, дин бул неме, ошондуктан карагыла кимден илимди алып жатасыңар деп хадисте келгендегидей, сөзсүз кимден илим алып жатам, ал кайсы мазхабты карманат, туура багытта илим алабы, каяктан окуп келген, туура эмес акыйданы карманбайбы деген сыяктуу болуш керек. Андан кийин ошол сөзсүз илим ээлеринен алыш керек да. Кээде китеп сатып алып өздөрү окуп, анан мен ушундай деп окуганмын, ушул туура дешет да. Жок, андай эмес. Илим бул устаздан алына турган нерсе. Бизде маалымат бар, анан илим бар да. Илим бул устаздан алыныш керек. Ал эми маалымат, как информация катары алына турган нерселерди балким өзүңүз уга берсеңиз, окуй берсеңиз болот. Мисалы кандай илим устаздан алыш керек? Фиг илими, грамматика болсун, морфология болсун, тафсир илими болсун, акыйда илими болсун, устаздан алыныш керек. Ал эми мисалы сахабалардын өмүр баяны деген сыяктуу, же пайгамбарыбыз алейхисаламдын өмүр баяны, же пайгамбарыбыздын аялдарынын жашоо биографиясы деген сыяктуу ошондой мындай сага маалымат, информация бере турган китептерди өзүң окусаң болот да. А бирок болот, болбойт, арам, адал, орозо ачылат, ачылбайт деген сыяктуу, талак түшөт, түшпөйт деген сыяктуу маселелерди албетте устаздан окуш керек. Анан тыштагы информацияларды алуудан өтө этият болуш керек. Мисалы бизде азыркы күндө интернеттен карайт дагы биздин мамлекеттеги эмес бир фатваларды алышат дагы. Анан баланча Саудиядагы шейх мындай деди го, же болбосо Египеттеги шейх мындай деди го дейт да. Биз өзүбүздүн диний башкарма бар болгондон кийин биз жалпы карапайым адамдар иретинде тартип сакталуу үчүн биз өзүбүздүн башчылыкка баш ийишибиз керек. Мисалы мына орозо келатат, жыл сайын эле жылдын башында ай көрүү маселесин талашып жатып калабыз, бир үйдө жада калса көрөсүң, бирөөсү орозо, бирөөсү орозосу ачык. Бирөөсү айттап атат, бирөөсү дагы эле орозо. Эмне үчүн? Себеби тартип жок болгондуктан. Тартип бул эң негизги нерсе. Ошондуктан айтат, башчың фасык, бузуку болсо дагы башчыга эмне? Баш ийгениң дейт. Милдеттүү түрдө. Эгерде баш ийбесең, сен күнөөкөр болосуң. Ошондуктан илим алууда устаз карман, анан өзүңдүн жергиликтүү караштуу жерлерге баш ий. Ошондо бизде баш аламандык болбойт, ошондо бизде мусулмандардын биримдиги болот. Туура эмес болуп калсачы десе, туура эмес болуп калса ошолор жооп берет. Сен жооп бербейсиң. Сен тартипти сактаганың үчүн, имамга баш ийгендигиң үчүн ошол нерсеге сен жооп бересиң. Машалла, Аллах разы болсун устаза. Чоң рахмат сизге. Дайыма ден соолукта болуңуз, эң башкысы үй бүлөңүз менен сак саламатта болуңуз устаза. Биздин эл журтубузга дагы да болсо илим кенин кучак жайып жеткире бериңиздер, буюрса сиздер менен сыймыктанабыз.
Кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн бизде илим сапары туурасында Мээрим Сардыбаева устазыбыз менен жагымдуу маек болду. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.